Assalamu alaikum hurmatly жалпы көрөрмандар, кутмандуу күнүңүздөр менен кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн биз сиздерге тез кабардын бул чыгарылышында Лидер Умра компаниясы тарабынан келген умрачылардын кезектеги зыярат жайын тартып көрсөтүүдөбүз. Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун, күнүбүз берекелүү өтүп жатат. Мынакей өзүңүздөр дагы көрүп турасыздар, дамылабыз менен, ажыбашыбыз менен Куба мечитине дагы келип калдык. Бул жерге кирип, 2 рекет намаз окуп, эл үчүн, жер үчүн тилек дуаларды кылдык достор. Мына урматтуу жамаат, мына ушул Куба мечитине келип калдык. Мына алдыбызда турган, мына караңыздар, Куба мечити. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ушул хижрат кылып көчүп келгенде ушул жерде 3-4 күн туруп, бул жердин ордунда бир мечит салынган бул жерде. Эмне үчүн Куба мечити деп коёт десе, себеби бул жерде бир кудук болгон экен. Кудук. Аты Куба, анан кийин ушул жерде Куба мындай эли деп дагы аталчу экен да. Баягы Оштук, башта дейбиз го ошондой. Ошонун Куба мечити деп аталган булчу. Ошондуктан азыр бул жерде Кудайым буйрса баягы биз айткандай кирип 2 рекет жеңил нафыл окуйбуз. Ошол эле хадиске карата ошол бир умра кылганын соогун алат экенбиз. Бул да сизи бизге пайда. Биздин сүрөткө түшөм, мен барып анакты көрөм. Анан бер убактым болсо, эгер убакт болуп калса кирип 2 рекет нафыл окуйм десе, бул хадиске туура келбей калат. Биздин ниетибиз дарат алдык, жакшынакай ниетибиз менен биз атайын ушул жерге келип, ушу 2 рекет нафыл болсо дагы сажда кылып, ушул жерде дуа кылып чыгып кетели деген ниетте кетип атабыз. Буйрса, мына ошо сиздер көптөн бери сүрөтүн көргөн, көптөн бери интернет сайттарында көргөн Куба мечити мына ошо мына эме алдыңыздарда, мына көзүңүздөр менен көрүп турасыздар буйрса. Бияка. Бери басыңыздар. Бияка, неме, бияка. Биздин аркабыздан келе бериңиздер. Анан урматтуу жамаатыбыз, өтө тартиптүү сактаңыздар. Аябай адеп менен, өтө бир кичпейилдик менен, тавазу деп кичпейилдик менен. Себеби бул жерде сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын бул жерде намаз окуп, мечитти куруп ушул жерде мына ушундай бир зыярат неме кылган жерлери. Ошондуктан биз дагы мына ушу улуу жерге келгенден кийин өтө бир жакшы адеп ахлагыбыз менен, жакшы бир мүнөз, жакшы бир тартипти мындай колдонуп, биз ушул жерде ибадат кылып чыгып кетели иншалла. Себеби биздин эң биринчи максатыбыз 2 рекет нафыл окуп ушул жерден дуалар. Ан дуа кылганда дагы жалгыз өзүбүз үчүн эмес, жалпы жумрайжут элибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн көбүрөөк дуа кылыңыздар, жерибиз үчүн, элибиз үчүн дагы дуаны көбүрөөк кыла берели иншалла. Дуалар кабыл боло турган жерге келдик мына буйрса. Бөлүп туруңуз, биз бияка басыңыздар эркектер. Аялдар неме кылып туруңуздар? Машаллах, машаллах. Buttu çeçeğiz. Salsanızlar salva alıversiniz. Ben hem salvayla koyuyorum. Nereye koyup koyuyorum ben? Bunda öyle koyup koyuyorum. Окуган намаздарыбыз, кылган дуаларыбыз кабыл болсун. Амин, амин, амин. Кезектеги зыяратыбыз Ухуд тоосунда уланат достор.